COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында жана Чүй облусунда 2ден бейтап каза болду. Бир суткада 306 кишиден вирус аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка караганда Бишкек шаарында 203, Ош шаары 5, Чүй облусу 52, Ош облусу 11, Нарын облусу 4, Талас облусу 1, Ысык-Көл облусу 12, Жалал Абад облусу 10, Баткен облусу 4 кишиден вирус табылды. Март айынан бери 92 626 киши вируска чалдыгып, 1561 бейтап көз жумду. Бишкекте оор абалда ооруканага түшкөн 3 киши уу коргошундан ууланган болушу мүмкүн деп божомолдонуп жатат. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министри билдиргендей, 20 апрелде Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна 61 жана 56 жаштагы жубайлар оор абалда барган. Аларга болжолдуу түрдө аконет же уу коргошундан ууланган деген диагноз коюлган. Алар уу коргошунду көп убакыт бою колдонуп келе жатышканын, өсмө оорусунан улам-уланардын алдында аны көбүрөөк ичип алышканын айтып беришкен. Министрликтин маалыматына караганда, ушул эле күнү улуттук кардиология жана терапия борборуна өтө оор абалда 63 жаштагы жаран түшүп, ага да белгисиз заттан ууланган деген диагноз коюлган. Абалы эмнеден начарлаганы иликтенүүдө. Азыр 3 бейтаптын тең абалы турукташты. Өткөн аптада президент Садыр Жапаровдун, андан кийин Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин коронавирус жана башка дарттарды дарылоодо уу коргошундун пайдасы тууралуу билдирүүсү адистердин жарандык коомдун катуу сынына кабылды. Бишкектин 1-май райондук милициясы улуттук госпиталдын дарыгери Болот Таировго кол салуу фактысын иликтей баштады. Иш сотко чейинки өндүрүшкө жоруктар кодексинин 119-беренеси бейбаштык менен алынганы маалым болду. Таиров 20 апрелде өзүнө кол салуу болгонун айтып, милицияга кайрылган. Ооруканага милиция кызматкерлери барып, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Таиров иш учурунда өзүнө кол салуу болгонун социалдык тармактардагы баракчалары аркылуу да жарыялады. Дарыгерлердин айтымында, кол көтөргөн жаран алгач бейтапты машинеден көрүүнү суранган. Ал сыртка чыгып, бейтапты да машинени да таппай иш ордуна келгенден кийин ал адам сөгүнүп эшикти талкалап кирип келгенин, башына урганын айтууда. Жаңжал видео байкоого жазылып калган. Экинчи тарап окуя тууралуу комментарий бере элек. Кыргызстанда 8 саясий партия: Улуу журт, Айкөл Кыргызстан, Улутман, Бүтүн Кыргызстан, Бийлик элге, Кыргызстан коммунисттер партиясы, Кыргызстандын демократиялык кыймылы партиясы жана Кыргызстандын жашылдар партиясы билдирүү жасап, Ата журт Кыргызстан саясий партиясы жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого катышууга укугу жок экендигин айтып чыгышты. Буга байланыштуу Борбордук шайлоо комиссиясы түшүндүрмө берди. Маалыматта мыйзам талаптарына ылайык шайлоого чейин 6 айдан ашык убакыт мурда катталган партиялар жергиликтүү кеңештерге шайлоого катышууга укуктуу экени айтылат. Мыйзамдарда жергиликтүү кеңештерге шайлоого катышуу үчүн партияларды кайра каттоонун шартында кандайдыр бир чектөөлөр белгиленген эмес. МШКнын маалыматына караганда, Ата журт Кыргызстан партиясы 2021 жылдын 26 февралында кайра каттоодон өткөн. Бул партиянын алгачкы мамлекеттик каттоодон өткөн күнү 1999 жылдын 22 сентябры деп көрсөтүлгөн. Бишкек АШКсы 11 мартта Ата журт Кыргызстан саясий партиясынын талапкерлеринин тизмесин каттаган. Актан Балбаков Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине караштуу социалдык камсыздоо департаментинин директору болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Улукбек Марипов кол койду. Бул тууралуу министрликтин маалымат кызматы билдирди. Актан Балбаков 1982 жылы Кочкор районунун Кочкор айылында туулган. 2010-2012 жылдары социалдык камсыздоо мамлекеттик агенттигинде, 2012 жылдан тарта эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинде эмгектенип келген. Белгилей кетсек, аталган департаменттин буга чейинки директору Нурдөлөт Базарбаев Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүгүү министринин орун басары болуп дайындалган. Коронавирус менен ооругандар көбөйө баштагандыктан Бишкек шаарынын күнүнө жана жеңиш майрамына карата салтанаттуу ири иш-чаралар өткөрүлбөйт. Эпидемияга жана эпизоотияга каршы чукул комиссиянын 20 апрелдеги отурумунда ушундай чечим кабыл алынды. 29 апрель Бишкек шаарынын күнү, 9 май жеңиш майрамы. Борбор калаада COVID-19 илдетин жуктургандар көп болгондуктан кызыл зона деп жарыяланган. Илдетке каршы республикалык штабтын маалыматына караганда, Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандардын арасында Бишкек шаарынын тургундары басым кылууда. Мэрия шаардыктарды санитардык эрежелерди сактоону, коомдук жайларга барбоону суранат.
Бүгін 21 апрелде залқар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун жубайы Мария Айтматованы акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Коштошуу иш-чарасы Айтматовдун үй музейинде өткөрүлдү. Айтматованын сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлат. Мария Айтматова 79 жашында коронавирустан улам көз жумду. Ал 1942 жылы 13 июлда Чүй облусунда туулган. Нур телеканалынын жалпы жамааты маркумдун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат жана аза кайгысын тең бөлүшөт. 2021 жылдын башына карата Кыргызстандын туруктуу калкынын саны 6.637.000 адамды түздү. Мындай эсепти Улуттук статистика комитети 19 апрелде жарыялады. Калктын 3/1 шаарларда, 3/2 айыл жерлеринде жашашат. Калктын 35%-ын балдар жана өспүрүмдөр, 57%-ын эмгекке жарактуу кишилер, 8%-ын улгайгандар түзөт. Өлкөдө 100дөн ашуун улуттун өкүлдөрү жашайт. Кыргыздар 4.896.000, өзбектер 985.000, орустар 341.000. Төө ашуу менен ала бел ашууларына кар түшкөндүктөн айдоочулар жолго даярдык көрүп, анан чыгышы керектигин Транспорт жана Жолдор министрлиги эскертти. Төө ашуу менен ала бел ашууларына 10-15 сантиметр калыңдыктагы кар түшүп, учурда тиешелүү жол кызматы трассаны тазалап жатат. Айдоочуларга сапарга чыгаар алдында тайгалакта пайдалануучу шаймандарды даярдап алышын жана автоунаалар ортосунда 500 метр аралыкты сактап, абайлап айдоосун эскертебиз деп айтылат маалыматта. Транспорт министрлиги автоунаа ээлеринен автотыгын жаратпаш үчүн жолдун каршы тилкесине чыкпай, руль башкарып бара жаткандар зарылдык жаралса бири-бирине тилектештик көрсөтүүсү керектигин айткан.